Саламатсыздарбы? Изилдөө усулдары деген сабагыбыздын бүгүнкү темасы этнографиялык жазуу деп аталат. Биз бүгүн ушул этнографиялык изилдөө жүргүзүүдө топтолгон, жыйналган маалыматты талдагандан кийин аны жазып баштайбыз. Ошол жазуу ишин кантип жүргүзүш керек деги эле этнографиялык жазуу деген эмне, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Этнографиялык жазууну биз мындайча аныктасак болот да. Эгерде этнографиялык изилдөө бул деген кайсы бир белгилүү бир топтун, биз изилдеп жаткан топтун жүрүм туруму, ал жердеги чөйрөнүн көрүнүшү жөнүндө сүрөттөөлөр, ошолордун ошол жерде жашаган кишилердин сезимдерин, ар кандай пикирлерин чагылдыруу болсо, башкача айтканда маалыматтар болсо, ошолор чагылдырган маалыматтар болсо, этнографиялык жазууда биз ошол кишилер жасап жаткан нерселер, алардын ой сезимдери же болбосо ошол коомдогу ар кандай көрүнүштөр, окуялар эмне үчүн ушундай болуп жатат деген суроого жооп бергенге аракет кылабыз да. Башкача айтканда, маалымат жыйноодо биз маалыматтын өзүн жыйнасак, жазууда биз ошол маалыматты чечмелөөгө аракет кылабыз. Башкача айтканда чечмелейбиз. Мисал үчүн биз өткөн сабакта мисал кылып кеткен эки нерсени кайрадан эске салайын. Ошондо этнографиялык жазууда биз эмне кылышыбыз керек бир топ айкыныраак көрүнөт да. Мисалы, ошо Индиядагы тибеттердин танка искусствосунда, сүрөтүндө мондай бир суроо коюлуп атат да. Ал жерде биздин студенттер барып аларды деген бул сүрөттөрдү кантип тартат экен, ошо сүрөтчүлөрдүн жүрүм туруму кандай экен, аларда деген кандай боектор колдонулат экен, аны кайда үйрөнүшөт экен, кантип үйрөнүшөт экен, деги эле жазуу процесси кандай болот экен, ошол сүрөттү тартуу процесси кандай жүрөт экен, ушулардын баары жөнүндө маалымат жыйнап көрсөт. Элдердин бул жөнүндө пикирлери кандай экен, ал бүгүн кандай колдонулуп атыр, дагы деле ошол жалаң эле чоң храмдардабы же сатыкта да жүрөт, ошо экөөнүн айырмасында дагы бир нерселерди көрсө болобу деген сыяктуу суроолорго биз жоопторду алып, маалымат жыйнап келдик. Эми этнографиялык изилдөөдө биз эмне үчүн ошондой деген суроого жооп беребиз. Башкача айтканда, бизде негизги суроо мындай болчу. Ошол танка сүрөтүн жаратып жаткан жаш сүрөтчүлөр сүрөттүн ички ыйык маанисине мурдагыдай анчалык маани бербей калгандыктан, бул алардын маданий өздүгүнө же болбосо идентичность деп атабыз, ошо өздүгүнө анчалык чоң таасир этпейт, же болбосо анын негизги аныктагыч көрсөткүчү эмес деген гипотеза же болбосо божомол коюлган да. Анан биз ушул суроого жооп бериш үчүн эмне үчүн алар ушундай тартышат, же болбосо эмне үчүн алар тартып жатканда ушул боекторду колдонушат, ушундай иш аракеттерди жасайт, эмне үчүн бул сүрөткө карата булардын жекече мамилеси ушундай болуп көрүнөт деген нерселерге жооп издеп көрөбүз. Ал эми экинчи мисалга келсек, биз эстеликтер жөнүндө сөз кылганбыз. Башкасын айтпаганда деле бир эстеликтин мисалында ушул жазуунун максатын түшүндүрүүгө аракет кылсак, биз ошол жерде айтканбыз, Бишкекте биздин башкы аянтыбызда, борбордук аянтыбызда биринчи эгемендүүлүк күндөрүндө эркиндик деген эстелик коюлган деп. Ошол маалымат жыйнап атканда биз ошо эркиндик эстелиги качан коюлуптур, ал эмнени элестетет экен, эмненин элесин берип атат, кандайдыр бир символдорду туюнтуп атат, камтып атат ичине, мааниси кантип чечмеленип атат, эмне деген элементтерди колдонуп ошол эстеликти жазган киши же койгон киши ушул маанини бергенге аракет кылып жатат. Элдер ушул жөнүндө эмне деген ой пикирлерде жүрүшөт, ушулардын бүт баарын топтоп биз маалымат жыйнадык да. Анан ошол маалыматка таянып биз эми суроо коюп атабыз да, ошол эстелик камтыган мазмун жана символдор элдер тарабынан кандай кабыл алынып атат дегенде, биз ушул эгемендүүлүк эстелиги, эркиндик деген эстелик эл тарабынан кабыл алынбагандыгын айттык да. Демек кийинчерээк бул эстелик жылдырылып, андан кийин таптакыр эле алынып салынбады. Ошол эмне үчүн ушундай болуп атат деген суроого жооп издейбиз. Андай
иш аракеттерге барганын, коомчулуктун мындай иш аракеттерге баргандыгын, же эмне үчүн ушунчалык кызуу талкууларды жараткандыгын түшүндүргөнгө аракет кылабыз да. Демек биздин этнографиялык жазуунун негизги максаты бул жөн эле талдоо эмес, кайсы бир өзүбүз койгон суроолорго жооп алышыбыз керек. Бул негизи эле баардык эле изилдөө ишинин негизги максаты болуп эсептелет. Эгерде биз ар кайсы эле коомдук илимдердеги изилдөө ишин карасак, алар мындай структураларга ээ. Биринчи илимий иштин темасы болот, эгерде макала болсо деле, китеп болсо деле. Анан анын ичинде киришүү багыты болот. Ал жерде биз эмне суроо коебуз, кандай ыкмаларды колдонобуз, кайсы жерде бул изилдөөнү жүргүзөбүз деп ушул суроолорго жооп беребиз. Андан кийин адабияттарды талдоо деген бөлүгүндө башкалардын пикирлерин эске алып, анан өзүбүздүн изилдөөбүздүн суроосун аныктайбыз. Андан кийин биз өзүбүздүн жыйнаган маалыматтарыбызды сүрөттөйбүз да. Бул маалыматтарды сүрөттөө талдоо түрүндө көрүнүшү мүмкүн. Биз ар кандай теорияларды колдонуп, ошол коюлган сурообузга жооп бериш үчүн ар кандай өзүбүз жыйнаган маалыматтарды колдонуп, далилдерди келтиребиз дагы, эң аягында жыйынтык чыгарабыз. Бул деген бүтүндөй эле баардык эле изилдөө иштеринин мүнөздүү көрүнүшү. Ал эми этнографияда ушундай эле структурада түзүлгөн иш бир аз башкача көрүнөт. Ал эмнеси менен айырмаланат? Бизде көбүнчө этнографиялык сүрөттөө деген өтө көп кездешет да. Биздин изилдөөбүздү негизин ошо этнографиялык сүрөттөөлөр түзөт. Башкача айтканда, мисалы үчүн киришүү бөлүгүндө эмне болушу мүмкүн? Эгерде биз этнографиялык изилдөө иштерин окуп көрсөк, аларда таптаза жана дедуктивдүү ыкманы колдонуп туруп, теорияларга таянып туруп, ошол теориялык түшүнүктөрдүн, концепциялардын негизинде талдоо жүргүзүлгөн иштер да бар. Бирок көбүнчө этнографиялык изилдөөлөрдө сүрөттөмөлөрдүн көптүгү жана жекече пикирлерге, жекече чечмелөөлөргө, интерпретацияларга, сезимдерге көп орун берилгени көрүнөт да. Анын себеби биз жанагыда айткандай, этнографтын негизги максаты ошол өзү изилдеп жаткан топтун түшүнүгүн ичтен чагылдыруу, же болбосо ошол топтун маданиятын ичтен чагылдыруу деген нерсеге жетишүү болот. Ошон үчүн ал топтун түшүнүгүн ичтен чагылдыруу үчүн албетте ошол жердеги контекстти кеңири сүрөттөп берүүгө туура келет да. Ошон үчүн биз этнографиялык изилдөөлөрдө мондай маалыматтарды көп көрөбүз. Мисалы үчүн, ошо изилдөө өтүп жаткан жерди сүрөттөөнү, бул өтө майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөө көп кезигишет. Андан кийин ошо маалыматчылардын жеке тажрыйбасын, алардын мисалы үчүн тилиндеги өзгөчөлүктөрүн, анын жүрүм-турумдарын, ошол жерде болуп аткан окуяларды сүрөттөөгө көбүрөөк көңүл бурулат. Демек, ушул сүрөттөөлөр жазуучуга, ошо өзү этнограф жазуучуга ал өзү койгон суроого жооп берүүгө жана ошолордун түшүнүктөрүн ичкертен ачып берүүгө жардам берет. Ошондо биз этнографиялык жазуунун структурасын мындайча аныктасак болот да. Эң биринчи кезекте жана сүрөттөмөлөргө келгенде, бул сүрөттөмөлөр окурманга мындай жооп бериш керек. Мындай суроолорго жооп бериш керек. Эмне үчүн бул изилдөө ошол жерде өттү деген суроого жооп бериш керек да. Ал үчүн биз талаанын өзүн сүрөттөйбүз. Мисалы үчүн жанагы танка сүрөтү боюнча изилдөөлөрдө эң биринчи кезекте ошо сүрөтчүлөрдүн жашап жаткан чөйрөсү, же болбосо ошо негизи эле Тибет маданиятынын Индиядагы ошо Зарамсаладагы көрүнүшүн сүрөттөгөнгө туура келет да. Анткени бул тарыхый дагы өзүнүн тарыхый кырдаалын, буга чейинки маанисин, анткени биз салыштыруу иретинде да карап атпайбызбы, ошолорду сүрөттөйбүз. Демек, ушул Зарамсаладагы тибеттердин жашоосу тибеттердин башка жактагы жашоосунан эмнеси менен айырмаланат? Анан ошолордун ичинде ушулардын жашоосунда ошо танка сүрөттөр кандай мааниге ээ деген сыяктуу нерселерге жооп беребиз. Анан ошондой эле маалыматчылардын тандалгандыгы жөнүндө деле маалымат ушул суроонун тегерегинде жооп берилет. Башкача айтканда,
окурман талаа жөнүндө, ошол талаада жүргүзүлгөн иш аракеттер жөнүндө, анын усулдары жөнүндө кеңири маалымат алыш керек да. Бул этнографиялык жазуунун негизги бир өзгөчөлүктөрүнүн бири. Ал эми биз жана айтып кеткен талдоо же чечмелөө же теориялык дискуссия деп коебуз. Ушул кандай жүрөт этнографиялык изилдөөдө? Мында изилдөө суроосунун алкагында топтолгон маалыматтарды жазуу иштеринде бир өзүнчө бөлүнгөн параграфтар жана темалар түрүндө коюп жасалат көбүнчө. Мисалы үчүн биз топтогон маалымат ошо коюлган суроого жооп бериш үчүн же болбосо ошол коюлган суроого жооп бериш үчүн же ошол коюлган суроонун жаңы бир буга чейин изилдене элек жактарын ачып берүү үчүн кандай бир маалыматтарды пайдаланып биз ошол сурообузга жооп беребиз. Ушулар биз үчүн негизги маселеге айланат. Ал үчүн мисалы үчүн бир мисал келтирип көрсөк да, бул кантип ишке ашкандыгын. Белгилүү классик антрополог Спредлей деген барларда аялдардын ишин изилдеген да. Анын негизги суроосу ошол эркектер басымдуулук кылган жумуш чөйрөлөрүндө аялдар кандай маселелерге туш келерин изилдегенге аракет кылган. Ал үчүн ал деген кийин аягында өзүнүн изилдөөсү бүткөндөн кийин ал бир барды иш жүргүзүп, анан изилдөөсү бүткөндөн кийин бир китеп жазып чыккан. Эми ошол китептин түзүлүшүнө карап көрсөк, ушул китептин түзүлүшү этнографиялык жазуунун өзгөчөлүгүн бир топ бизге ачыктап берет да. Мисалы үчүн эмгекте бөлүмдөр мындай аталат. Биринчи бөлүмү бар, аялдар жана маданият деп аталат. Бул жерде биз айткандай жанагы барда иштеген аялдардын жумуштагы маселелери тууралуу сөз болот. Башкача айтканда, бул киришүү сыяктуу да, ошол окурманды ошол чөйрө менен тааныштыруу максатында өтө деталдуу сүрөттөмө келтирилет. Андан кийинки бөлүгү Бред деген бардын кыздары деп аталат. Бул жерде деген ошол жердеги иш чөйрөсү сүрөттөлүп берилет. Эгерде биринчи бөлүктө деген маселе же болбосо изилдөө суроосу коюлуп, ошого карата ошол чөйрөнүн мааниси талданса, экинчи бөлүгүндө ошол жумуш чөйрөсүнүн өзү сүрөттөлөт. Андан кийинки бөлүк эмгектин бөлүштүрүлүшү, коомдук структура жана коомдук түйүндөр. Нетворк дегенде биз түйүндөр деп которуп койдук. Коомдук түйүндөр деп аталат. Бул бөлүктү деген биз талдоо бөлүгү же болбосо интерпретация бөлүгү деп атасак болот. Анткени ошол жердеги мисалдардын негизинде, жумуш үстүндө болуп жаткан мисалдардын негизинде изилдөөчү теориялык суроолорду коюп, ошону талдайт. Ал эми андан кийинки 3 бөлүк, 5, 6, 7 бөлүктөрдө изилдөөчү ошол жерде иштеп жаткан кишилердин жүрүм турумуна, сүйлөшүүсүнө, өз ара мамилелерине байкоо жүргүзүп, анан ошол жерде үстөмдүк кылган кандайдыр бир эрежелерди же болбосо ошол жерде орун алган жүрүм турум нормаларын чагылдырганга аракет кылат да. Анан эң акыркы бөлүгүндө аялдардын эркектер дүйнөсүндөгү жумушу деп атап туруп, өзүнүн биринчи бөлүктө койгон суроолоруна жооп алат. Демек, биз ушул мисалдан көргөндөй, этнографиялык изилдөөлөрдө таптаза мындай илимий концепциялар менен же болбосо үчүнчү жактын аты менен берилген жооптор же болбосо талдоолор жок болсо, бул жерде ошол чөйрөнүн ички түзүлүшү, чөйрөдө болуп жаткан нерселер, ошолордун бүт баары сүрөттөлүп отуруп, андан кийин илимий жыйынтык чыгарылат. Бул этнографиялык изилдөөнүн негизги бир өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Деги эле мындай өзгөчөлүккө жетиш үчүн этнографияда жазуу стили дагы эки түрдө болуп бөлүнөт. Мисалы үчүн бизде реалистик жанр деген, анан конфессионалдуу жанр деген эки жанр бар, жана эки түрү бар. Биринчи түрүндө деген жалаң типтүү көрүнүштөр сүрөттөлүп, жеке кишилердин иш аракеттери, сөздөрү жок эсе болуп эсептелет да. Бул типтүү пикирлерге талдоо жүргүзүлүп туруп,
анан жалпыга таандык бир жыйынтыктар чыгарылат. Интерпретация бул жыйналган маалымат теориялык категорияларга таянылып чыгарылганын көрсөтөт да. Башкача айтканда, илимий талдоо бул деген типтүү көрүнүштөрдү талдоо жана илимий жалпы маалыматтарды, жалпы жыйынтыктарды чыгаруу катары көрүнөт. Ал эми конфессионалдык жанрда болсо тескерисинче жеке көз караштарга, жекече жүрүм турумдарга, сүрөттөөлөргө өтө көп орун берилет. Ал жерде жада калса изилдөөчүнүн өзү дагы, анын портрети дагы көрүнөт десек болот. Албетте анын портрети мындай ирониялуу маанайда түзүлөт. Анткени ал деген өзүнүн бүтүндөй калыптанып калган түшүнүктөрү менен, аны бир ушул өзү изилдеп жаткан маданиятка биринчи келгенде кандайдыр сын көз караштары менен, терс кыялдары менен, терс кабылдоосу менен толук ойдон кошо чагылдырат. Бул деген изилдөөнүн жана биз айтып аткандай объективдүүлүгүнө жетиш үчүн изилдөөчү ушундай нерсеге барат. Андан сырткары изилдөө процесси өзү изилдөөчүнүн жаңы түшүнүккө ээ болгонун көрсөтө алат да. Мисалы үчүн башында келген калыптанган түшүнүктөр өзгөрүп, аягында ошол изилдеп жаткан топтун ички көз караштарын, түшүнүктөрүн түшүнүүгө жетишет. Башкача айтканда, ал өз көз карашына, мурдагы өзү биринчи келгенде көз карашына сын көз менен карап калат да. Башкача айтканда, конфессионалдык жазууда мен деген нерсе бар. Мен деген бул изилдөөчүнүн көз карашы эч кандай жерилбейт, же болбосо бир субъективдүүлүктү алып келүүчү нерсе катары көрүлбөйт. Анткени изилдөөнүн ичинде изилдөөчүнүн көз карашына дагы кандайдыр бир сын көз караш, анын ушул изилдеп жаткан топ менен, изилдеп жаткан чөйрө менен мамилесине дагы орун берилет. Бул жерде мисал кылып кетсек, эгерде акыркы изилдөөлөрдөн алсак да, мисалы деген Джулия Брайн деген изилдөөчү түштүктө, Кыргызстандын түштүгүндө жана жаңы мусулман тойлорун изилдеп жатып, ошол мусулман тойлору жөнүндө өзүнүн бир илимий жыйынтык чыгарыш үчүн бир макаланы жазып, ошол макаласында биз өтө көп ушундай бир этнографиялык өзгөчөлүктөрдү көрө алабыз да. Мисалы үчүн ал жерде деген эң башында эле тойдун өзү сүрөттөлөт, тойдун ичин ошол мусулман тоюнун жүрүшү, ал жерде жада калса ошол коюлган тамак ашынан өйдө, ошол жердегилердин жүрүм турумунан, ушул тойдун кантип өтүп аткан иретинен бери кошо сүрөттөлүп, андан кийин ошо тойго келгендердин ар биринин ошо тойго карата пикирлери, деги эле кеңирээк алганда динге карата пикирлери, динди кантип алар практикалап жаткандыгы жөнүндө нерселерди жеке маалыматчылардын баяны сыяктуу кылып берген да. Бул этнографиялык изилдөөнү башка изилдөөлөрдөн айырмалаган нерселер. Демек, жазууда ушундай ыкмалар колдонулат. Ал эми жыйынтыкка келгенде, жыйынтык албетте илимий жыйынтык. Анткени жыйынтык теорияларга таянылып, анан башка бир изилдөөчүлөрдүн жыйынтыктарына салыштырылып, анан ошо коюлган суроого жооп илимий деңгээлде чыгарылат. Ал эми жазууга келгенде биз ушундай этнографиялык сүрөттөөлөргө биз кейс стади деп коебуз. Усулдун бир атын ошондой бир окуяларды, өзгөчө учурларды чагылдырууга көбүрөөк аракет жасалат. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.